Саламатсыңарбы балдар. Бүгін біз толық баалуу тамактануу тууралуу сүйлөшөбүз. Силердеги эң баалуу байлык бул силердин ден соолугуңар. Эгерде силер сүйүктүү буюмуңарга же оюнчугуңарга шалаакы мамиле кылып, бузуп алсаңар, аны алмаштырса болот. Бирок организмиңерге кам көрбөсөңөр, аны алмаштыруу мүмкүн эмес. Денеңердин нормалдуу өсүп өнүгүшү, окуудагы ийгиликтер жана спорт менен машыгуу үчүн толук баалуу тамактануу зарыл. Бул тамактын ар түрдүү жана пайдалуу болушу керек экендигин билдирет. Эт жана балык организм үчүн курулуш материалы болуп эсептелет. Белок жана пайдалуу майлардын булагы, денени энергия менен камсыздоочу маанилүү азык. Жашылча жана жемиштер организмдин нормалдуу өнүгүшүнө зарыл болгон заттарды, углеводдорду, витаминдерди жана минералдарды камтыйт. Алар организмге энергия берип, белок майлардын сиңирилишине жардам берет. Эгерде адам таттууларды, ундан жасалган азыктарды жана майлуу тамак ашты көп жесе, семирип кетет. Туздалган азыктарды өтө көп жегенге болбойт. Алар бөйрөккө күч келтирет жана шишикти пайда кылат. Туура эмес тамактануу ашказан, ичеги, жүрөк ооруларына алып келет жана аллергияны пайда кылышы мүмкүн. Витамин жана минералдык заттарга бай, өзгөчө темир жана кальцийди камтыган азыктарды көбүрөөк жеген абдан маанилүү. Эт, маш буурчак жана буурчак, кара нан, үлпүлдөк жана акшак сыяктуу азыктар темирге бай. Сүт жана сүт азыктары жаңак кальцийди көп өлчөмдө камтыйт. Балдар, организмге зарыл болгон ашболумдуу заттар менен камсыздоо үчүн күн сайын тамакка пайдалангыла. Жашылча, жемиш, сүт жана сүт азыктары, кефир, йогурт, сыр, дан азыктары, нан, үлпүлдөк, күрүч, макарон азыктары, эт, куш эти же балык жана ага барабар азыктар, жумуртка, жаңак. Тамактанып жаткан учурда алаксыбаганга аракеттенгиле. Сүйлөө, окуу, сыналгы көрүү. Мындай учурда какап же күйүп калышыңар мүмкүн. Ошондой эле сөзсүз тамактанаардын алдында колуңарды жууш керек экенин унутпагыла.